Жаңы сапаттуу материалдар менен салынган ушул 2 этаж үй сатылат. Кызыл кирпич ортолору плита менен бөлүнгөн. Короосунда шарты бар. 4 бөлмөдөн турган үйү, душ, отопленияларына чейин бар экен. Центральный канализация, природный газ келген локацияда сонун туганда район кошуналарды караңыздар мынакей. Жолдордо кене болгон сонун жерде жайгашкан. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу үй Новопавловка Алтын Ордо конушунда жайгашкан. Сиздер келүү үчүн Киркамстромго келесиздер тугандар. Ана бираз жүрсөңүздөр оң тарапта Газпром нефть заправкасы, андан кийин мынакей Глобус ушлой конурусунда көчө менен кирип эле. Бираздан кийин солго бурулсаңыздар, Керметау көчөсүнө тугандар. Керметау көчөдө үй жайгашкан. И бул жерден жүргөн көп эле автобус, маршруткалар дагы бар тугандар. Мынакей тугандар, бул үйүбүздүн көчө тарабы дарек Алтын Ордо Керметау көчөсү 76-даректе жайгашкан. Яндекс Вагисенде карап көрсөңүздөр болот. Участогу 5 соток, түштүкчеге тети кошуна менен болгон заборго чейин, көчө тараптан бийик забор, калитка, дарбаза, ондай арчалар чейин отургузулган жана түндүк чек арасы. Мынакей бул забор бүткөн жерге чейин болуп, тугандар үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Участок 4 бурчтуу туура формада. Караңыздар, природный газ бар, центральный канализация деле бар экен. Суу, свети бар. Бирок природный газ менен центральный канализацияны киргизип алуу керек. Түз чыкканда эле бул жакта оң тарапта бираз мектеп, анан бала бакча, мечиттер деле бар тугандар. Мынакей тугандар, жолдор деле кенен, кошуналар, райондун көрүнүшү тынч, сонун районда жайгашыптыр тугандар. Мынакей бул короосу, бул жерде 2 этаж болгон, 150 квадрат метр болгон үй, кызыл кирпич, сейсмопояскалауулар менен жасалган. Тугандар, өзүбүз үчүн жакшы материалдар менен салганбыз эт, курулуш материалдар менен. Этаждын ортосу дагы плита менен бөлүнүптүр. Караңыздар, анан бул жагында 4 бөлмөдөн турган времянкасы. Мунун дагы ички тарабында душ шарттары бар экен, отопленияларына чейин. Анан дарбазадан киресиздер, машина койгонго жайы. Үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү, бул тарабында эле мондай бош жер, очоккана же жашыл зона, бакшак кылып аласыздар менен көргөндө өзүңүздөр карап көрөсүздөр. 2 этаж үйдүн тепкичи, негизи кирүүчү эшиги. Электр энергиясы полный тартылган. Бул жагында кире бериш прихожкасы. Андан кийин холл жайгашкан, экинчи этажга кеткен тепкичтер. Холлдон 3 бөлмөгө кете алат экенбиз. Бул жерде 1 бөлмө, ары жакта 2 бөлмөсү. Мынакей бөлмөлөрдүн ички тарабы шыбалган, электричество тартылган, терезелер орнотулган. Жана айткандай, этаждын ортосу плита и экинчи этажга кеткен тепкичтер. Чыкканда ушундай холл, бул холлдон калган спальня бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз тугандар. Мынакей. Бул жерде дагы бир ушундай бөлмөсү. Бул жакта дагы бир бөлмө, түштүк тараптан терезе. Могу жер тугандар, лоджия дейбизби, балкон дейбизби, ушундай жайы. Бул жакында мондай панорамный терезенин орду экен, а? Кыскасы ушундай жайы тугандар. Стена деле сырткы дуалдагы, ички дуалдагы 1,5 кирпич менен жасалыптыр. Эми сиздерге тугандар времянканын ички тарабын көрсөтөйүн. Аке тугандар, киргенде ушундай кухня, ракайный суулар жарылган, бул жакта котел, бул жакта тугандар душ. Бул жакка карай кирсек, ушундай 1 бөлмө, бул тараптан пластик терезелер, отоплениянын батареялары жана төрүндө дагы бир спальня бөлмө жайгашкан тугандар. Тугандар, үйдүн түштүк тараптан көрүнүшү, анан сырттан да суу чыгарылыптыр. Бул жакта сыртка ажыраткана үйдүн бул батыш тарабынан көрүнүшү. Эң эле батыш чегире болсо, мынакей бул пескоблоктон болгон заборго чейин. Могу жерде ылдый тарабы стяжкаланган жер бар экен, навес койсоңуздар деле болчу деп көрүнөт тугандар. Баасы тугандар $130 000 сурап аттыр, дагы соодалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Эйсин номери 0507 794 121. Түзмө-түз эйлер менен байланышасыздар. Полный кызыл китеп керек документтери, техпаспорту баары бар тугандар.